Өзгөндө турак үйдөн өрт чыгып 4 бала каза болду. 5 мартка караган түнү Өзгөн районунун Мырзарык айылында турак үйдөн өрт чыгып 4 бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош областык башкармалыгы билдирди. Кырсыктан 8, 6, 5 жана 3 жаштагы балдар каза болгон. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Жолдош Алиев Эркин. Таймураз экөөбүздүн ушул завод боюнча аябай талкуу болгонуна байланыштуу азыр кайра региондун телеканалынан чыгарып атат. Ал жерде эчтеке жок болчу, пустой жер болчу деп ушундай сөздөрдү кылып жатат. Таймураз, мен сага айткым келет да. Өзүң билесиң, ал жерде завод болчу, иштеп аткан ишкана бар эле. Андан сырткары мейманкана бар эле. Мейманканадан сырткары машина оңдогон цехтер бар эле. Көптөгөн ал жерде адамдар иштейт эле. Налогдор төлөнүп аткан. Силер мага байланышка чыкканда айткансыңар, бизге академияга парковкага машина койгону токтотуу жайга жер керек болуп атат деп. Мен ошондо сага түшүндүрүп айтканмын. Мен бул жерди сатпайм деп канча жолу 2-3 жолу кайрылгансың, айтканмын. Бирок күчкө салып өзүңөр айттыңар. Ошонун негизинен мен сатууга аргасыз болдум. Андан кийин ушу бузуп кетем дегенде буздуртпай койдуңар мага. Аны мен башка жака бузуп алып барып кайрадан иштетишим керек болчу. Андай болбой калды. Ошого мен сени дебатка чакырамын, Таймураз, келип ошону далилдеп бер, эчтеке жок болчу деген сөздөрүңдү далилдеп бер, баарын көрсөтүп бер. Мен сага дагы далилдеп көрсөтүп берем. Анан кийин сен айтып атасың, акчаны берсеңиз кайтарып берем деп. Мен даярмын акчаны бергени. Ошо договордо кандай жазылган болсо, ошо договордо акчаны берем. Сен мага кайтарып бер, кайрадан заводду ордуна кой, магазинди ордуна кой. Мен даярмын. Таймураз, байланышка чык. Буюрса мен келдим. Мен даярмын. Мен чындык үчүн күрөшөм. Мен коркот турган эчтекем жок. Байланышка чык, теледебатка жолугуп сүйлөшөлү. Элдин баары көрсүн, билсин, ачыкка чыгаралы баарын. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Ошто мажурум тал Оштун символу деп жанагы айтылып, Ош жашыл шаар дейт элек да. Бирок мен мына бүт кыдырып жүрөм түнү күнү. Чындыгында парктар жетишсиз, жашыл зоналар жетишсиз. Биз ошол жерде Барпалыкулов паркы турбайбы? Ошол жерден баштап ушул жака чейин парк кылышыбыз керек. Азыр бошогон жерлердин баарын эле жанагы бизнесмендер көп кабат уйгурганга кызыктар да. Бирок биз ошону жеңип, аларга макул болбой, көбүнчө бошогон жерлердин баарын парк сквер кылганга аракет кылышыбыз керек. Мына ушул жерде бир заманбап парк кылабыз, ушул жерден. Бирок Ак Буранын бир эле жагын парк кылганыбыз жетишсиз. Ак Буранын биз эки жагын тең парк кылышыбыз керек. Ошол жерде жолду бойлоп, бул жерде жашоочулардын бардыгы ошол жака чыга тургандай кылышыбыз керек. Кечкиси шаардын башка жактарынан келе турган кылып, мына ушул жерди бир заманбап мыкты парк кылып жашылдандырганга өтөбүз. Бул жагындагы мына университеттер менен сүйлөшүш керек. Монтире тосуп алышат экен парктардын бардыгын. Ушунун бардыгын алдырабыз. Бул жактын акчасы чечилди. Жалпысы азыр мына бул жакта да көрүп калабыз сиздер менен чогуу. 7 километр. Ошонун бардыгын парк кылышыбыз керек. Акчаны табабыз. Бул жакта республиканский бюджеттен акча сурадык. Аркы жагын болсо өзүбүздүн мэриянын бюджетинен кылып туруп ушул жерде бир укмуш парк кылып салышыбыз керек. Мыйзам чегинде ошо 24 берене бар экен. Сиздики закон о статусе депутата. Аякта каралып атат уголовная ответственность деп. Ну, административная ответственность не предусматривается. Айтып берсеңизчи. Не обижайтесь, эчтеке болбойсуңар. Просто ничего не сможете сделать. Любое ваше действие будет нападением на депутата Жогорку Кеңеши. Жок, эми сизге эч ким нападать эткен жок да. Любое ваше действие, которое я сейчас по верности уйду, у вас будет нападением на депутата Жогорку Кеңеши. Любое. Ооба, түшүнүп атам. Бирок мен депутаттын деп эле боло бербейт деп айтып. Любое нерсе. Права, мелкие правонарушения, мен даже я имею право нарушать мелкие правонарушения делать. Административные правонарушения, мен акым бар. У меня служебная необходимость.
Sen деле мысалы мына Сыропаскоппен спецмашина. Америка сенің машинаңды үйде білесің бе? Сен спецмашинаң үйде тұрады Америка. Жолу коем бул өзүнүн немеси бар. Жоғарғы кеңестің депутаты. Мындай ребят, я вас просто, мне жалко, что я вот ушундай силерде болгон милиционерлерди мен ушундай акылга үйрөтүп атканыма мага жалко да. Я могу войну сплошную переехать, я могу куда-нибудь торопиться, у меня служебная необходимость есть. У меня наивысшая, неме должность наивысшая мен. Жок, сиздики должность наивысший, ооба, бирок сиздики неме закон о статусе депутаттан окуп чыктым да менчи. Не дейсиз? Аякта деген только уголовная А неприкасаемость деген эмне экен вообще? неприкасаемость ошо Как ты только мои документы, например, вот смотри, как ты сейчас мои документы возьмешь? Например, да, просто? Вот как аласың? мен сизден жаран катары сурайм да. Джо, мисал мен бермейм. Вот как ты меня возьмешь? Скажи. Ты ничего не можешь сделать. Ты силы не применяешь, правильно? Джо, мындайда жигиттер. Мындайда, если говоришь, а? Джо, просто айткыла депутаттын машинасы экен деп. Это да, я простоял здесь, я вам не буду врать, я минут 15, наверное, простоял, да?